1 майга карата күндүн маанилүү жаңылыктары. Мурдагы депутат Султанбай Айжигитов жана жубайы Гүлзат Жолдошова сабалганы айтылууда. Соц тармактарда алардын көк ала болгон сүрөтү тарап, жубайлар ооруканада экени айтылды. Активист Медербек Саитов Айжигитов менен жубайы 30 апрелде УКМК менен ИИМге суракка баргандан кийин ушул акыбалга түшкөнүн жазды. Айжигитов өзү 30 апрелде УКМКнын кызматкерлери жубайы экөөнү кармап суракка алып барган учурда жаракат алганын ЖМКларга айткан. 1 май райондук соту 30 апрелдин кечинде алардын бөгөт чарасын карап, 2 июнга чейин үй камагына алуу чечимин чыгарган. УКМК Айжигитов менен Гүлзат Жолдошовага кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш ишин козгогон. 29 апрелде УКМКнын кызматкери Айжигитовдун үйүнө барып, жубайы экөөнү тергөөгө чакырган. Айжигитов өзү бул иштерди саясий ишмердиги менен байланыштырып, өзүмө эч нерсе таппай жубайыма кылмыш ишин козгоп жатышат деп билдирген. Свердлов райондук соту укук коргоочу Рита Карасартованын камактагы мөөнөтүн 12 июнга чейин узартты. Мындай чечим 30 апрелде кабыл алынган. Карасартова Бишкектеги номер 1 тергөө абагында калтырылды. 15 апрелге караган түнү Карасартованын үйү тинтүүгө алынып, андан кийин аны Чүй облустук ички иштер башкармалыгы суракка алып кетишкен. 17 апрелде Свердлов райондук соту укук коргоочуну 12 майга чейин камакта калтыруу чечимин чыгарган. Карасартовага Тилекмат Куреновдун катын Facebook баракчасына жарыялаганы үчүн массалык башаламандыкты даярдоого катышкан деген айып тагылууда. 22 апрелде Карасартованын кызы Касиет Мамырбай апасына медициналык кароого барууга уруксаат берилбегенин айтып, нааразычылыгын билдирген. ТИЗО 1дин жетекчиси Карасартовага операциядан кийинки тигиштерин алдырууга клиникага барууга уруксаат берген эмес, бирок дарыгерди мекемеге киргизүүгө уруксаат берген. Кийинчерээк укук коргоочуга клиникага барып, медициналык кароодон өтүүгө уруксаат берилген. 29 апрелде Ноокат районунун Өрнөк айылында 5 класстын окуучусу классташтары тарабынан сабалып, ооруканага түштү. Бул тууралуу Турмуш басылмасы жазды. Чыр калем талашуудан чыккан. Сабактан кийин окуучуну классташтары сабап кеткен. Окуучу учурда Кызыл Кыя аймактык ооруканасында дарыланып жатат. Ага баш мээси чайкалган деген диагноз коюлган. Ош облустук ички иштер башкармалыгы аталган окуя боюнча факты каттоого алынып, тергөөгө чейинки териштирүү иши жүрүп жатканын билдиришти. Жыл башынан эле өлкө аймагында бир нече бала сабалып, арасында каза болгондор да катталды. Активист Тилекмат Куренов Бириккен Улуттар уюмунун качкындар иши боюнча башкармалыгы берген башпаанек издеп жатканын тастыктаган документи бар экенине карабай, Бириккен Араб Эмирлигинен Бишкекке экстрадацияланды. Human Rights суроочу уюму бул эл аралык өлкөдөн чыгарып жибербөө принцибин бузат деп билдирди. Уюмдун маалыматына ылайык, экстрадация учурунда Күрөңовдун башпаанек сурап АКШга кайрылган өтүнүчү каралып жаткан. Ал эми буунун башкармалыгы берген кагазда аны өз өлкөсүнө же кооптуу болгон башка өлкөгө чыгарууга болбой турганы так жазылган. Ар бир башпаанек издеген адам расмий түрдө таанылган качкын сыяктуу эле качкын деп эсептелбей калганга чейин башка өлкөлөргө чыгарылбашы керек дешти уюмдан. Human Rights суроочу уюму улуттук мыйзамдар дайым эле башкармалыктын сертификатына баш ээ бербеши мүмкүн экенин, бирок мамлекеттер уюмдун чечимин айрыкча чыгарып жибербөө маселесинде урматтоого милдеттүү экенин белгиледи.